Тугандар дагы мен Арзбек, мына көрсөңүздөр, талаптар боюнча ушуларга дагы келип калдык, ушул товарларга. Буларды өзүңүздөр да билесиздер да, такыр моторлук жерчимдейт. Бул болсо ток чыгарган мотор. Мыналар болсо бул эле такыр бензин менен иштеген жерчимдейт, өзүңүздөр билесиздер муну. Аябай сону чыккан карагыла. Мына 160 Honda мотор көрдүңөрбү? Honda, японский Honda мотор 160. Мына болсо 196-лык Lungshin мотор. Эки түрлүү мотор болот. Кайсынысы керек болсо ошону алдырып алсаңыздар болот. Булар да окшош такыр моторлуктар. Мына менен бетондорду үйлөрдө төктүк го, төк зарядкалап. Бетон болобу, кумшагыл болобу, үйлөрдө кызык болобу ташысаңар, силерге күч келбейт. Мыналар болсо алдына да тартып жөнөткөн, тугандар керек болсо кабарлашып алдырып алсаңыздар болот. Булар болсо такыр бетонка машинкалар. Будан моторлук, төк жок жерде эле иштей берет. Көрсөңүздөр болот, моторлор бар. Төк жок жерде эле иштей берет, мына. Бензин мотор, Honda 160-тык Honda'нын моторлору такыр. Японский Honda мотор. Мыналар да окшош. Көрдүңөрбү? Такыр ошо бензин мотор чыгат. Мунун дизелдиги дагы бар, дизель моторлугу да мына. Карагыла. Аябай сонун. Мына дизель мотор экен, тугандар. Мына. Карагыла, мына дизель мотор. Тетигилер бензин мотор, мына да дизель мотор. Эгер кимге керек болсо ушундай товарларга кабарлашсаңыздар болот. Бул бир эң жакшы жер ток жок жерде иштей берет тугандар. Мына 4 дөңгөлөгү бар, мына 4 дөңгөлөгү бар, мына чоңурактар такыр дизель мотор. Мына жерде 2 дөңгөлөгү бары бензин мотор, тугандар. Мына жерде мини кичинекей бетонка машинка. Аябай сонун, өзү кумду усуп, өзү салат, муну көп айтпасам да түшүнөсүздөр. Анан бияка чыгып алып айдайсыздар. Айдап кете бересиздер да, айдап алып иштесеңиздер болот. Ошол бир компаниянын тугандар, эгер ушул компания менен иштешчүлөр болсоңуздар, кабарлашсаңыздар болот, кабарлаштырып коелу. Анан мына да кичинекей бензин бетонка машиналар, мына карагыла. Булар ошо болсо 2,5 чыгып калды тугандар. Мына айтпасам да түшүнөсүздөр. Жакшы булар, өзү сонун. Алар такыр темир калайдан иштелген, калайдан өтүп. Бар жок нерселери бар, муну түшөнгөн байтелер өзүңөр түшөнүп аласыңар. Бу компасы болсо менимче 2 литр, 2,5-3 литр чыкты да, 3 куб. Ой, 2 куб 2,5 чыкты. Мынаны сурагандар, мына бетонка теги 100 метрге жеткирип берген машинаны сурагандарга дагы бир келдим тугандар. Буну дагы айтсам ошол, бунун эң эгистиги болгону 100 метрге жеткирет. Висай дизель мотор койдуп берем, тугандар. Жакшысын керек десеңиздер, ошону койдуп алсаңыздар болот. Анан муну ичинде көргүлө. Буларды сүрөтүп жүргөн аябай сонун тугандар. 100 метр биттикке жетет, 100 метрге. 100 метр тиги шиленкеси менен кошулуп салынат. Бар жок запчастар бирге барат колуңарга. Бул моторлорун карасаңыздар. Мына бул Huadong'нун мотору. HPA деген бул мындайраак мотор да, эми. Мага ошо жакшысы керек эле десеңиздер, Висай мотор койдуруп заводдон жасап чыгарып беребиз тугандар. Буну машинага айткандай эле машинага сүрөтүп алып барып иштете берсеңиздер болот. Домдор салынып атпай, домдордун үчлөрүнө бетон чыгарып берет такыр. Эгер кимге керек болсо кабарлашсаңыздар болот тугандар. $20,000. Бул жерде Кытайдагы баасы $20,000. Растамашка сыртында. Завод пакет. Көрдүңөрбү? Өтө кабыл иштелген, мындан каражам аласыздар тугандар. Мында да болсо майбак бар. Бул бир компаниянын тугандар, бул компанияда ар түрлүү товарлар чыгат, мына көрсөңүздөр болот. Ар түрлүү курулушка иштелген товарлар, бунун видеолорун да азыр жөнөтүп койдум, алдырбай көрсөңүздөр такыр түшүнүп аласыздар. Мага ушул аябай сонун болду да. Мисалы тиги бетонка бинанын домдордун баштарына чыгарган машиналарды билесиздер го, $20,000 келбейт анда иштете. Эгер ушуну алып барып алсаңыздар болду. Тракторга сүрөтүп алып барып иштесеңиздер болот. Арендага бересиздер, өзүңүздөр иштетесиздер, өтө сонун. Анан баасын сурагандар дагы айтып коем, мен жаман көп айтып едим. $20,000 Кытайдагы баасы, Растамашка сыртында. Висай мотор койдуруп берем. Мотордун күчү болсо 7
Şişi uçan var şu an. 7500 dep koyat. 750.000 көбөйтөн 1/3. Түшөнгөн байтында такыр түшөнүп аласыңыздар. Тиги жакы бетонка машина аркылуу ошол вичай мотор койдурулат, окшош эле мотор. Ал машина бирөө машина эле ошо айдап жүрөсүздөр нары бери. Анан бул сүрөтүп аласыздар. Ошо арзаныраак болот. $20.000 Кытайдагы баасы растамашка сыртында алчыларга аралашып сүйлөшөңүздөр болот чекеге. Алдында bir şeyler tatып кеткен, мынанда көрбөгөн окшойсуңар. Азыр мындайларды сурап атасыңар байкелер, Мыналарды көрдүңүздөр, бул жүгөрү менен шал орсоңуздар болот. Анан туугандар бул жерде жазылып турат, 3,6 литрлик. Мунун кеңдиги болсо 1,20 м, размери болсо. Анан баасы болгону ушул жерде турган баасы 105.000 сом, 105.000 сом. Анан мыналар болсо такыр немелер туугандар, Бул жер айдайсыңар да, үйүңөрдө кичигирээк гектарда, азыраак гектардагы жерлериңер болсо, сокочат өзүңөр айдап алсаңыздар болобу? Бунун бензин мотору болобу, же болсо дизель мотору болобу өзүңөр тандасаңыздар болот. Ат күчү болсо 7-5тик ат күчүнө. Бул жандакысы болсо булар менен окшош жол. Бунун чаркы тигиндей чыгат экен, алдыңкы дөңгөлөгү тигиндей. Эмне карагыла, пийдейлүү, занжир тапкан. Анан бул арты менен бул окшош, жер айдаган окшош неме мындай. Арыкча чыгарат деми. Картошканын айдаганга сонун. Анан мына болсо өзүңүздөр билесиздер, жерди жумшатат, Бу дагы окшош. Дизель мотор жана бензин мотор деп айрылат. Буларды эле көрсөңүздөр болот, Мына бар жоктору бар, толук бар жок документтер толук. Мунуку болгону мына жерде карасак, 7 HP дейт. 7 HP-сына ээ болуш экен, анан бунун акчасы болгону бир 2000 юан экен, Кытай акчасында 2000 юан. 2000 юан кача болуп калат, бурса 25.000 сом болуп калат туугандар. Бул чоңдору, бунун да ар түрлөрү бар, бунун акчаларын жазылып жок экен. Бу да окшош, бу дагы шалыга болот туугандар, бул шал күрүчкө, өзүңүздөр билесиздер да, мына бакакка батып калбайт. Шарттарын карасаңыздар, бул окшош дизель мотор жана бензин мотор деп бөлүнөт. Бу дагы бир түрлүү товар, бу дагы башкача товар. Бул болсо канча эмне экен? Бу да жерлерди жумшатат экен, мына бактарактар жумшасаңар болот экен да, жерлерди. Буну калдында экен, мына мындай жерлерди жумшатып мындай неметип турат го. Мынанын баасын айта кетсем, бунун баасы бир 5000 юан экен. 5000 юан Кытай акчасында туугандар, Эгер ушундай товарлар керек болсо кабарлашсаңыздар болот. Мунун артында да көптөгөн товарлар бар. Булар жакы жүгөрүнүн пасаңдарын турай турган товарлар, мына такыр. Мына өзү сонун экен туугандар, мына күрүч. Шал бар го, күрүчтү айырып берет экен, күрүчтүн өзү менен шакелин кошуп айырып берет экен. Мына менен конок согосуңар. Ушундай ар түрлүү товарлар бар, туугандар, керек болсо дагы кайрыла бергиле. Бизге катталып утуп калбагыла, рахмат. Assalamu alaykum достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар Ligum компаниясынын X-Quad түрдө турган жана X-Quad функциясындагы кош функциялык тракторлору. Тигил жакта болсо чоң типтеги X-Quad'лар бар. Тиги баштан такыр чыгат ушундай. Туугандар, мына Ligum'дун дөңгөлөктүү X-Quad'лары